Кудай деген ким? Антип айтуу мүмкүн эмес. Ал ким эмес да. Ал ак. Ал ак. Акты кыргыздар Кудайды ак деген. Ал ак. Алак эмнеден чыккан? Кыргыздын сөзүнөн алак да. Ал ак. Ал ким эмес. Сиз ошо Кудай жөнүндө ойлонгондо ошону кандай сезесиз? Мисалы мына азыр отурабыз да, Кудайдын таасири бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде болду? Сен мисалы менин сөзүмөн сен эмне жаңылык алдың? Сен сурооңон мен кандай таасир эттим? Мунун баары биздин ички дүйнөбүз менен байланышкан да. А сен туюк инсан эмессиң да. Сен дагы бир артыңда мисалы ата тегиң бар, артыңда үстүңдө бир катмарлар бар, алдыңда катмарлар бар, ар кандай немелер бар. Ошолордун таасири ак карадагы бүт баары Кудай да. Мисалы жаман нерсе дагы бу да Кудай да. Мисалы момундай жаңылыштык кетирип атпайбы молдолор? Кара менен күрөшкүлө, кара күч менен күрөшкүлө, шайтан менен күрөшкүлө деген. Сен алар менен күрөшкөндө сен өзүң кара болуп калып атпайсыңбы? Сен өзүң шайтан болуп атпайсыңбы? Ошолордун ыкмасына кабыл алып туруп, сен Кудай болбой атпайсыңбы? А Кудай кечиримдүү. Алла Таала айкөл. Сен ошонун баарын кабыл аласың, баарына моюн сунасың, баарына көнөсүң, бирок сен өзүң аларды агартышың керек. Сен аларды жаман сөз менен агарта албайсың. Сен жакшы сөзүң менен, мээриң менен, сөзүң менен, кечиримдүүлүгүң менен агарта аласың. Демек сен боорукер, жанагы сага жаман иш кылып атса дагы таш менен чапса да аш менен чап деген ошондо да. Сен эч качан ага таарынба, аны кечирип кой. Ошондо сен мындай Кудайдан ажырабайсың да. А сен таш менен чабып атса, сен аны менен таш жазсаң бүттү, Кудай экөөңдү тең оолактап кетет. Ошондой сен эгерде мээриңди төгүп турсаң, Кудай сени колдоп турган ошол сезим, ошол сенде Кудай бар деген сөз да. А сен мээриң жок болсо, демек сенден Кудай качып кетти деген сөз. А Кудай жок жерде, ал жерде шайтан деп коебуз. Ал Кудайдын жок жери ошол шайтан.